Бишкекте кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча жыйын өттү. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттүк делегацияларынын жыйыны өттү. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Кыргыз делегациясын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектесе, Өзбекстандыкын өлкөнүн премьер-министринин кеңешчиси Мехриддин Хайриддинов баштап келген. Камчыбек Ташиев Кыргызстан Өзбекстан менен мамлекеттик чек араны юридикалык жактан тариздөөнү тездетүүгө өзгөчө маани берерин белгилеген. Көптөгөн кылымдар бою коңшу жашап, тыгыз достук мамилелер жана бир туугандык байланыштарды эске алуу менен жарандарыбызга ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн калган участокторду делимитациялоо процессинин тез арада аяктоосуна кам көрүшүбүз керек. Ошондой эле 2017-жылы кол коюлган келишимге ылайык кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын демаркациялоо боюнча иштерди баштоо зарыл, деди Ташиев. Жолугушуунун күн тартибине ылайык топографиялык жумушчу топтор кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо боюнча маселени талкуулашууда. Садыр Жапаров кудаларынын кызматка койгонун мойнуна алды. Менин 2 кудам октябрь окуяларынан кийин кызматка келген. Мындай пикирин Садыр Жапаров Талас областынын тургундары менен шайлоо өнөктүгүнүн алкагындагы жолугушуусунда билдирди. Жапаров алар үчүн өзү жоопкерчилик аларын да кошумчалады. Биз мамлекеттеги туруктуулукту сактоого аракет кылдык. 30-40 адамды алмаштырып биз муну жасай алдык, деди Жапаров. Ал кызматка орношкон кудасынын бири жөнүндө мындай деди. Ал мага оппозицияда болгон. Ал ата мекенден шайлоого барчы. Ал Ысык көлдө мени менен добуш бөлүшкөн. Белгилей кетсек, буга чейин факты чекит KJ сайты Садыр Жапаровдун президенти милдетин аткаруучу жана премьер-министр болуп дайындалгандан кийин кызматка орношкон 2 кудасы жөнүндө жазган. Садыр Нуркожоевич, сиз жакындарыңызды, кудаларыңызды чоң кызматтарга дайындап жаткырчысыз. Азыртадан эле үй бүлөлүк башкарууга багыт алган жоксузбу дейт. 5 октябрда өлкөдөгү кырдаалды өзүңүздөр көрдүңүздөр. 2010-жылдагыдан дагы катуу болуп кетиши мүмкүн эле. Бирок абалды, кырдаалды колго алып, бардыгы өлкөдө бийлик жок болуп калды. Мына бүгүнкү күнгө чейин улуттук коопсуздук кызматынын башчысы жок, качып кеткен бойдон келген жок. Ички иштер кызматынын министри бүгүнкү күнгө чейин дагы жок. Ошол күндөрү бийлик таптакын жок болуп калды. Эмне кылыш керек? Бай 2010-жылдагыдай мародерчулукту алдын алышыбыз керек. Мародерчулук кылбаш керек. Байлардын үйүнө барып, байлыктарын тоноп кеткен, сейфтерин чыгарып кеткен, өзлөрүн алып барып, заложник кылып алып, анан үй бүлөсүнөн крупный акчаларды алып туруп, ири суммадагы. Анан кое берген убактар болгон, өлүм житимдер болгон, мына ошону жакшы билесиздер. Банктардан акчаларды чыгарып кеткен, мына ушундай кырдаал болгон 2010-жылы. Биз ошону эске алып, ошондой болбосун деп, тез арада күнү-түнү дебей, бая мен колума, көз алдымда турган кадрларды, колума тийген кадрлардын баарын алмаштырдым. Биринчи лицолорду алмаштырдым, дароо тапшырма бердим. Банктардан акчалар чыгып кетпесин, чек арадан баягы качып чыгып кетишпесин, байлыктарды алып чыгып кетпесин, мародерчулук болбосун деп. Ошондо кудаларымдан экөө эки жерге туруп калды. Мен муну эч жашырбаймын, муну мойнума алам. Бирок биз мамлекеттеги стабилдүүлүктү ошентип сактап калдык. 20-30 кишини алмаштыруу менен башчыларды. Ошолор күнү-түнү дебей иштеп, мага жардам беришти. Кудай буйруп президенттик шайлоо бүтөөрү менен бардык орундар, министрлерден баштап, акимдер, губернаторлордон баштап бардыгы конкурстук негизде өтөт. Ошондо биз татыктуу иштей ала турган адамдарды алып келебиз. Биз бир тууган, кудасы өп деп бийликке койбошубуз керек. Муну мен башынан эле айтып келаткам, муну өзүм дагы каршымын андайга. Бул эми баягы ошондой учурда болуп калган нерсе болду. Бирок дагы бир чындыкты айтып коюшум керек. Ал бир кудам маган өзү өмүр бою оппозиция, ата мекенчил, дайыма ошо ата мекен менен шайлоого барат дагы менин көлдөгү добуштарымды бөлүшүп жүрчү. Бирок мен анысына караган жокмун, иш билгисине карап, ошол маган ошол күндөрү жардам берип, стабилдүүлүктү орнотуп калганга жардам бергиле деп мен ар кимге ушу жалдырачунасына жалдырап дагы иштеп бергин, мына ушул жерди карап бергин деп ошончо кадрларды алмаштырдым. Эми президенттик шайлоодон кийин Кудай буйруп шайланып келип калсам,
сиздерге түздөн түз эфирден көргөзүп ар бир кадрды биз элдин каалоосу менен ошо комиссиянын тандоосу менен алабыз. Сиз мурун Курманбек Бакиевтер менен иштешкенсиз да, анын тушунда чоң кызматтарда иштедиңиз. Азыр алар сизди колдоп жана каржылап жатат деген кептер айтылып жатат. Ушуга жооп берип койсоңуз дейт. Бул карандай калп, мына Кудай карап турат. Ушунча элдин алдында туруп, мен Кудай алдында туруп айтып бере алам. Бир тыйын эч кимден мен алган жокмун, каржылаган жок. Убагында иштешкен, мен эле эмес, Кыргызстандын 90% иштешкен баардыгы. Бирок мен камчысын чаап, бир мамлекеттин же элдин кызыкчылыгына каршы келген мыйзамын колдоп берип, же болбосо бир башка бир өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн бир маселелерин колдоп берген эмесмин. Мыйзам чегинде өзүмдүн милдетимди аткарып иштеген. Эми комиссар болуп иштеген. Баягы кыргызда жакшы сөз бар. Атуулук су парасы курук деп коет го негизи. Ошондой должность болчу, эч кандай тергөө жок. Оперативдүү иштерди кыла албайсың, жөн гана компьютерде мониторинг кылып отура турган иш болчу. Бирок ошого карабастан бир топ соттордун, прокурорлордун, мэрлердин, акимдердин, губернаторлордун былык иштерин ачканбыз. Ал КТРдын архивинде турат азыркыга чейин, ошо видео отчетторубуз турат, жасаган иштерибиздин баары турат. Ал убакта эми баягы интернет колдонуучулар аз болчу дагы көп маалымат жеткен эмес, бүгүнкү күндөгүдөй эмес болчу да. Ошондуктан бир топ эле иштерди жасаганбыз. Жоламанды алтынга жеткирген менет. Кыргызстандык балбан Жоламан Шаршенбеков грек-рим күрөшү боюнча дүйнө кубогунун алтын медалын утуп алды. Финалдык беттеште Шаршенбеков дүйнө чемпиону 29 жаштагы орусиялык Степан Марьянан менен күч сынашып 4-4 эсеби менен жеңишке жетти. Беттештин алгачкы бөлүгүндө Степан 4 упай алганга жетсе, экинчи айлампада Жоламан атаандашын килемден түртүп чыгып, 1 упай, андан кийин Степандын пассивдүүлүгү үчүн дагы 1 упай алды. Партерден Жоламан атаандашын көтөрүп айландырып 2 упай алды жана акыркы болуу ыкма жасаганына байланыштуу жеңишке жетти. 60 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Шаршенбеков финалга чейин 3 атаандашын жеңди. Путин Байденди шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Россия президенти Владимир Путин саясатчы Джо Байденди АКШда өткөн президенттик шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Бул тууралуу Кремлдин сайты жазды. Путин куттуктоо телеграммасын жөнөтүп, Байдендин ишине ийгилик каалаган. Россия Федерациясынын президенти глобалдык коопсуздук жана стабилдүүлүк үчүн өзгөчө жоопкерчилик алган. Россия менен АКШ ар кандай келишпестиктерге карабастан, учурда аалам душар болуп жаткан көйгөйлөрдү жана чакырыктарды чечүүгө салым кошо алат деген ишенимин билдирди деп айтылат маалыматта. Путин Орус-Америка кызматташтыгынын маанилүүлүгүн белгилеп, мен сиздер менен өз ара кызматташууга даярмын деген ал. Бүгүн АКШда шайлоочулардын добуш берүүсү аяктады. Жыйынтыгында Байден тандоочулардын 306, ал эми учурдагы президент Дональд Трамп 202 добушун алган.